Ош ТВнын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу өлкөнүн азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздугун күчөтүүнү тапшырды. Ошто эстакадалык көпүрө курулат. Жогорку кеңеш долбоорду колдоп берди. Турак жай арман эмес, чындык. Ошто ипотекадан миңдеген жаран өз үйлөрүнө ээ болот. Жакындарынын колдоосу жазылган тилкат УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев суракка алынды. Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту күчөтүүнү тапшырды. Мамлекеттик органдардын жетекчилерине, президенттин облустардагы өкүлдөрүнө, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине тиешелүү тапшырмалар берилди. Маалыматта жыйында жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялардан улам Кыргызстандын улуттук коопсуздугун, анын ичинде азык-түлүк жана энергетика тармагындагы коопсуздукту камсыз кылуу маселелери талкууланганы айтылат. Мындан тышкары коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү өлкөнүн стратегиялык объектилеринин тизмеси боюнча сунуштамаларды беришти. Жыйын соңу менен мамлекеттик органдардын жетекчилерине, президенттин облустардагы өкүлдөрүнө, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине тиешелүү тапшырмалар берилди. Ош шаарына ипотекалык негизде курулуп жаткан Асман Резиденс 1 турак жай комплекси май айында пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштеринин негизги бөлүгү дээрлик аяктап калган. Заманбап комплексте жалпысынан 543 батир даярдалууда. Мына сырткары шаар аймагында 5000ден ашуун батирлердин курулушу жүргүзүлүүдө. Ипотекалык негизде Ош шаарында 4 объектиде 5000ден ашуун батирлер курулуп жатат. Алардын алгачкысы 2026 жылдын май айында тапшыруу пландалууда. Ал бул биз турган дал ушул Асман Резиденс 1 турак жай комплекси. Учурда бул турак жай комплекстин негизги курулуш иштери аяктап, кардарларын күтүүдө десек да болот. Мындай жалпы 543 батир курулуп жатат. Улица Куманжановская бирде жайгашкан. Биз бул жерде жалпысынан 8 блок, 8 блок 12 кабаттан жер алдындагы парковкалар менен биргеликте. Биз азыр бул жерде 2 комнаталуу үйдө турабыз. 2 комнаталуу 77 квадрат. Бул жакта бизде киргенде эле ортодо бизде прихожка, бул жакта чоң зал. Залды көрсөңүздөр болот. Бул жакта бизде кухня, бул жакта туалет. Бул жагыбыз бизде спальня комната и ванна. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жердеги курулуштун бардык сапаттуу талаптарга жооп берет. ГОСТандартка ылайык. Бул жерде монолиттен баштап бардыгы текшерилип, азыркы отделка жугуштарына чейин, даже бул эшик терезелери бардыгы текшерүүдөн өткөрүлүп, сертификаттары менен алынган, бардыгы сапатынан эч ким кабатыр болбой алса болот. Даяр болгон 543 батирдин тең жарымы атайын үлүштүү курулуш программасы боюнча берилет. Учурда батирлер сатка чыгып, баасы бекитилген. Сатка чыгар замат Сүйүнбек Дүйшөнбай уулу 1 бөлмөлүү батирдин 50% төлөп келишим түзгөн. Биз азыр 1 комната алдык, 60 квадрат метр. Ал ошо общий суммасы 6 миллион 300 миңдей болду да. Анын 50%ын азыр төлөп, анан 50%ын бөлүп берет. Эми ыңгайлуу жагынан бул документ жагынан ыңгайлуу экен. Документтерди көп, аябай эле көп требовать этпейт. Мисалы банктарга барсаң, иштеген жериңен жана башка малдарын, мүлкүңдү. Бул жерде ошо Калган 15 жылга бөлүп төлөй турган болобуз, Ал эми кезекте турган жарандар үчүн башка сумма бекитилет. Алардын баасы кезеги келип алып жатканда аныкталат. Бүгүнкү күндө бизде сатууда турган батирлердин баасы 104.940 сомдон бул үлүштүк курулуш механизми аркылуу ала турган жарандарга бекитилген. Ал эми кезекте турган жарандар булар башка баа менен алат. Кезекте турган жарандар бүгүнкү күндө Ош боюнча айта кете турган болсок 6754 жаран бүгүнкү күнгө чейин кезекте турат. Анын ичинен 4486 жеңилдетилген ипотека, 1030 бул жеткиликтүү ипотекада кезекте турат, 624 жаран социалдык ипотекада кезекте турат. 1024 жаран тиги үлүштүк курулуш механизми аркылуу кезекте турган болсо, алардын бүгүнкү күндө бир 150ден ашуун уже үйлөрдү келип брондоп,
үйдүн жарым акчаларын уже төгүп башташты. Турак жайга муктаж жарандардын көйгөйүн чечүү аракети ири шаарларда гана эмес, аймактарда да жүрүп жатат. Алсак Ош облусунун 2 районунда өзгөн Кара сууда ипотекалык үйлөрдүн курулушу да жүргүзүлүүдө. Ал эми региондордо 2109. Региондорду айта кете турган болсок, Өзгөн шаарынын өзүндө бар, Кара суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүндө бар, Өзгөн районунун Мырзек айылында бар. Жаңылык ошол биздин бул жакта Асма Резиденс 1 турак жай комплекси менен кошо ачкычтар тапшырылып турган батирлер бул Кара суу районунун ошол Ынтымак айыл өкмөтүндө. Ал жерде жалпысынан 450 батир бар, 225 батирдин ачкычы жарандар. Быйылкы жылы өлкө тарыхында мамлекеттик ипотека эң көп саддагы батирлерди тапшыруу алдында турат. Анда жалпы 7 облуста 20 миңден ашык батирлердин курулушу аяктаган. Ал эми былтыркы жылы Кыргызстанда 4662 жаран, 2024 жылы 1197 үй бүлө турак жай менен камсыз болгон. Алмагүл Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Ош шаарындагы жол тыгыны көйгөйүн чечүү багытында маанилүү кадам ташталды. Жогорку Кеңеш калаага 2 эстакадалык көпүрө жана жаңы жолдорду куруу боюнча мыйзам долбоорун колдоп берди. Негизги максат шаар ичиндеги автоунаа тыгындарын азайтуу. Долбоордун алкагына жалпы узундугу 3 чакырымдан ашкан жаңы жол курулат. Бул ири долбоорду ишке ашыруу үчүн жалпысынан 19 миллион 200 миң доллар жумшалат. Каражат Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, 15,7 миллион доллар берет. Мунун ичинен 1 миллион 200 миңи кайтарымсыз грант болот. Транспорт жана байланыш министрлиги билдиргендей, бул курулуштар бүтсө, Ош шаарынын транспорттук түйүндөрү кеңейип, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн убактысы кыйла үнөмдөлөт. Долбоорду каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 3-окууда комитеттин жыйынында каралган. Мыйзам долбоорун колдоп коюңуздарды суранабыз. Урматтуу депутаттар, буну комитеттен талкуулаганбыз. Анан Ош шаарынан абдан күтүп жатышат. Колдоп бериңиздерди дагы бир ирет суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, суроо жок болсо Ошко өтөлү. Аппарат каттоону ачыңыздар. Урматтуу кесиптештер, аталган мыйзам долбоорун 3-окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71, катталды 83. Мыйзам долбоору 3-окуудан кабыл алынды. 2026 жылы Ош шаарында республикалык бюджеттин эсебинен 11 көчө оңдолот. Ал үчүн өлкө казынасынан 1,5 миллиард сом каражат бөлүнөт. Анда Осмонов, Абдыкадыров сыяктуу негизги көчөлөр каралып, эскиздик долбоорлор даярдалууда. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 9 көчө капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Ал үчүн шаар бийлиги жолдор ишканасына 500 миллион сом каражат бөлгөн. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Мен турган жер Ош шаарындагы Атабаев көчөсү. Бул көчө бул жактан Төлөнов көчөсүнө чыгып кетет. Азыркы тапта Төлөнов жана Атабаев көчөлөрүндө толугу менен капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздарга белгилүү болгондой, бул көчөлөрдүн жолдор начар абалга кептелген болчу. Азыркы тапта Төлөнов көчөсүндө жалпы 3 көпүрө толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Быйылкы жылы Ош шаардык муниципалдык жолдор ишканасына 500 миллион сом бөлүнүп, 9 көчөнү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү мерчемделип жатат. 9 көчө жасалат, капиталдык оңдоп түзөө иштери болот. Ал эми ошондой эле 231 миллион 600 сом бул мына жыл башынан мурдагы мэрдин убагында кредитордук баа жана карыз болуп калып атып, ошодон бөлүнүп берген акчалар бөлүнүп кеткен да, бөлүп бергенбиз. Кредиторский карызга берди. Ошо жалпы 500 миллион сом акча бөлүндү. Төлөнов көчөсүндө жайгашкан эң чоң көпүрөлөрдүн бири, негизинен бул көчөдө жалпысынан 3 көпүрө бар. Анда бул Араван Акбура каналынын үстүндө жайгашкан эң чоң көпүрө. Андан сырткары Жаңарык, Кайырма каналдардын үстүндө дагы көпүрөлөр бар. Бул көчөдө жайгашкан 3 көпүрө тең толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Кайырма каналынын үстүнө курулган көпүрө толугу менен бүткөрүлсө, азыркы тапта 2 көпүрөнүн курулуш иштери жүрүп жатат. Алымбек Татка муниципалдык аймактык башкармалыгынын Атабаев жана Төлөнов көчөлөрүндө толук капиталдык оңдоп түзөө иштери башталды. Буюрса мына бүгүн 1 айдан өттү, 1,5 ай болуп калды. Жумуш толуккан өз нугунда кетип атат. Буюрса
Бул жолдун проектисинде 3 көпүрө жана 2 километр 640 метр асфальт жол каралган. Бүгүнкү күндө 3 көпүрө тең толугу менен демонтаждалып, ордуна жаңы көпүрөлөр салынып атат. Ал көпүрөлөрдүн буюрса бирөөсү Жаңар каналынан өткөн көпүрө бүттү. Ал эми 2 чоң көпүрө бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Алар дагы өз мөөнөтүндө бүткөрүлөт. Шаардагы Мамуров көчөлөрү менен кесилишкен Абдувалиев жана Санкт-Петербург көчөлөрү дагы толугу менен капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп жатат. Өзүңүздарга белгилүү болгондой, бул көчөлөрдүн курулушу 2025 жылы башталган болчу. Абдувалиев көчөсүн бул жактан Абдыкадыров көчөсүнө чейин толук ачып чыгаруу пландалган. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен шаардагы негизги көчөлөрдү оңдоо үчүн 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Азыркы тапта 11 көчөнү тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Республикалык бюджеттен бизге 11 көчө каралды. 11 көчөнү аныктап чыктык. Ал көчөлөр мына Төлөнов көчөсү, Ош көчөсү, Осмонов көчөсү, Абдыкадыров көчөсү, Айтиев көчөсү, Монуев көчөсү, Авицина көчөсү, Аношина көчөсү, Осмонов менен Күкүмбүй көчөлөрүнүн кесилишинде Байышкованын айылындагы пландалып аткан жаңы Россия Федерациясы тарабынан курула турган мектепке кире турган жолду баштайбыз деп уже пландап атабыз. Андан сырткары Жетимишев көчөсү, анан Имам Ата 101 көчөлөрүнүн асфальт иштери жүрөт. Белгилей кетсек, 2025 жылы Ош шаарында жалпы 45 көчө оңдолуп, 100 км жолго асфальт басылган. Өткөн жылы өлкө казынасынан 2 миллиард сом каражат бөлүнүп, ал шаардагы негизги 8 көчөнү капиталдык оңдоого жумшалган. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Оштун кан тамыры болгон Ак Буура дарыясы жаңыланууда. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен дарыя нугу толугу менен тазаланып, экосистемасы калыбына келтирилип жатат. Учурда атайын техникалар менен адистер тазалык үчүн тынымсыз эмгек үстүндө. Быйыл Ош шаарында Ороз айт намазы борбордук аянтта эмес, жума окулуучу мечиттерде окулат. Мындай чечимди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабыл алып, коопсуздук маселеси эске алуу менен чыгарган. Ал эми Бишкек шаарында өлкө башчынын колдоосу менен эски борбордук аянтта айт намазын окууга уруксат берилди. Аталган күнү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ош шаарынын мечиттеринде бүгүн өзгөчө жандануу. Ыйык Рамазан айынын аякташына саналуу сааттар калганда, каладагы бардык ибадатканаларда жапырт тазалоо жана жасалгалоо иштери кызуу жүрүүдө. Эртең 20 мартта бүткүл мусулман дүйнөсү Ороз айтын тосуп алат. Ош шаарынын аймагындагы 75 мечиттин эшиги таң эрте ачылып, майрамдык намаз саат 8:30да окулат. Орозо айт намазы, эки айт намазы тең эле окулуу мөөнөтү негизи шарият китептеринде айтылгандай күн чыккандан кийин найза бою көтөрүлгөндө деп айтылат. Эми азыр Кыргызстан боюнча муфтияттан атайын чечим чыгып келип, ушул 8:30дын тегерегинде. Тоолуу аймактарда бир аз өзгөчөлүк болушу мүмкүн. Ал эми шаарларда, борборлордо ушул 8:30да окула турган болду. Майрамдын шаарында коопсуздук жана тартип башка орунда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан 1000ге чукул кызматкер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө киришти. Айрыкча жол кайгыл кызматы унаа тыгындарын алдын алуу үчүн негизги көчөлөрдү көзөмөлгө алат. Бул күндөрү бизге ички иштер башкармалыгына жардам берип, шаардагы 75 айт намаздары окула турган мечиттерге бөлүнүп, ал жердеги коомдук коопсуздукка көз салып турушат. Жалпылап айтканда, бул майрамдарда шаардагы коомдук коопсуздукту 600дөн ашуун кызматкерлер камсыз кылышат. Ороз айынын дагы бир маанилүү амалы бул битир садака. Адистер зекет жана битирди айт намазы окулганга чейин берүү зарылдыгын эскертет. Быйыл битир садаканын эң төмөнкү өлчөмүн 60 сом деп бекитти. Орозо фитирдин эң акыркы мөөнөтү ошол айт күнү, Ороз айт күнү, Ороз айт намазы окулганга чейин. Ошого чейин орозо фитирлерди берип калыш керек. Азыр мына
мешіттерге топтолгон орозо фитирлерди дагы биз азыр таркатып атабыз, айтка чейин таркатып коелу деп. Ал эми эң акыркы мөөнөт ушу айт намазы окулганга чейин. Ал эми айт намазы окулуп кеткенге чейин бербей калса, айт намазынан кийин ол кутулуп калды деген сөзүбүз баары бир бериш керек, бирок сообу намазга чейинкидей болбой калат да. Муфтияттын чечимине ылайык Борбордук аянттагы майрамдык намаз Бишкек шаарында гана өтөт. Калган аймактарда мечитте окууга чечим чыгарылды. Бул коопсуздукту сактоо максатында иштелип чыккан. Берекелүү жайылган дасторкондон бир гана жакындар эмес, муктаждар да даам сызышы керек. Кошуна колоң, жетим жесирлерден кабар алуу айттын чыныгы маңызы. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Бүгүн эртең менен Камчыбек Ташиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө келди. Маалыматтарга караганда, андан тергөөнүн сырын ачыкка чыгарбоо боюнча тил кат алынган. Ташиевди колдоо үчүн имараттын алдында иниси Шайырбек жана уулу Таймураз Ташиев да болгон. Буга чейин Кыргыз нефтегаз ишканасынын 2021 жылдан берки кирешеси Ташиевтердин жакындарына тиешелүү экени тууралуу маалыматтар тараган. Салык кызматы аталган ишканада мунай сатуу учурунда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген иштерди ачыктаган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогорку сот акыйкатчынын сынына жооп берди. Акыйкатчы институту 2025 жылдын жыйынтыгы менен сот системасындагы кемчиликтерди атаган. Алар соттук отурумдардын кечигиши жана жарандардын нааразычылыгын билдирген 816 арыз түшкөн. Жогорку соттун маалыматында 2025 жылы соттор 280 миңден ашык иш караган. Бул мурунку жылдарга караганда кыйла көп. Иштердин 2% гана жогорку инстанцияга даттанылган. Бул жарандардын көбү чечимдерге макул дегенди билдирет. Соттордун жетишсиздиги жана иштин нормадан ашыкча көптүгү жыйынтыктарга таасир этүүдө. Буга чейин акыйкатчы соттук отурумдар кечигип, системалуу көйгөйлөр бар экенин билдирген. Жогорку сот бул кемчилдиктерди моюнга алып, конструктивдүү сынга ачык экенин айткан. Бирок негизги себеп катары судьялардын өтө ашыкча иштеп жатканын белгиледи. Маалыматка караганда, былтыр соттор 280 миңден ашык иш карап, анын 2% гана жогорку инстанцияга даттанылган. Бул көрсөткүч сот чечимдеринин сапаты жогорку экенин далилдейт, дейт мекеме. Жогорку кеңештин төрагасы Марле Маматалиев чет өлкөгө иш сапарларды мурдагыдай төрага эмес, эми депутаттык топтор өздөрү чече турганын билдирди. Бул кадам адилеттүүлүк жана ачык айкындуулукка багытталган. Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди кызматтан алган соң өлкөдө жана парламентте бир катар өзгөрүүлөр болду. Айрым жетекчилер кызматтан алынып, кээ бирлери камалды. Жогорку кеңеште да жетекчилик алмашып, бир нече депутат мандатын тапшырды. Президент 11 мартта депутаттарды элди бөлбөөгө чакырып, биримдикти сактоону баса белгиледи. Учурда парламенттин 8-чи чакырылышына 90 депутат иш алып барат. Жашыгандан эмне мурда төрага өзүнүн 5-6 баласы менен эле бара турган болсо, азыр толук түрдө группалар өзү чечет. Группалардан өзү сурулуп келип, экономика жагы болсо экономика, экология болсо экология, юрист болсо юрист багытына өзүңүздөрүн тандап берип атасыздар. Мен ойлойм, бул биздин парламенттин жаңы бир эрежелеринин бири, адилеттүүлүк, айкындык, ачыктык жана ошондой эле бөлүнбөгөн жол жок деген ушундай урандын биринчи кадамдары деп айтсам жаңылышпайм. Ички иштер органдары айт жана Нооруз майрамына карата күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөнүн Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматта ИИМдеги жыйында даярдык иштери талкууланганы айтылат. Коомдук жайларда, мечиттердин жанында жана иш-чаралар өтчү жерлерде 12 миңден ашуун милиция кызматкерлери коопсуздукту камсыздап тартипке көз салмакчы. Кырдаалды чайпалтуу, туура эмес маалымат таратуу жана чагымчылдык аракеттер ошол жерден токтотулуп, дароо каттуу чаралар көрүлөт, деди министр Улан Ниязбеков. Ороз айт майрамын өткөрүү учурунда жарандардын коомдук коопсуздугун жана тартибин камсыз кылуу максатында өлкө боюнча 10 миңден ашуун милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Ошондой эле айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, жолдордо этият болуп, бири-бирине урматсый менен мамиле кылууга чакырабыз. Бардыгыңыздарды Ороз айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына өзгөртүү сунушталып, анда консультант, консультациялык кызмат жана аларга төлөнүүчү акы чүнүктөрүн алып салуу каралган. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Нурбек Акжолов депутаттарга маалымат берди. Жогорку кеңеш мыйзам долбоорун 19 мартта биринчи окууда кабыл алды. Өзгөртүүлөр мамлекеттик сатып алууларды жөнөкөйлөтүү, системаны жакшыртуу жана коррупцияны азайтуу максатын көздөйт. Буга чейин ири долбоорлордо консультанттарга чоң суммадагы акча төлөнгөнү сынга алынган. Мисалы, Бишкек Карабалта жол долбоорунда консультантка $1,6 миллион төлөнгөн.
Кыргызстан Кытайга жүгөрү экспорттой баштаганын суу ресурстары Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. 25 тонналык алгачкы партия 16 март күнү жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Кытайга жүгөрү экспорттоо укугуна 2 атамекендик ишкана ээ. Бул көрсөткүч өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап жатканынан жана фитосанитардык эрежелер так сакталып жатканын далилдейт деп айтылат маалыматта. Министрлик мындан арыда өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүлүп, кыргыз айыл чарба продукциясынын дүйнөлүк рыноктогу үлүшүн кеңейтүү багытында иштери улана тургандыгын белгиледи. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн Булагат убакытсыз мобилдик тиркеме ишке кирди. Анда өткөн жылдардын тесттеринин негизинде жасалма интеллект аркылуу түзүлгөн суроолор бар. Тапшырмалар адистер тарабынан текшерилип, мектеп программасына ылайык даярдалган. Тиркеме бүтүрүүчүлөргө ыңгайлуу даярданууга жардам берип, бардык окуучуларга тең мүмкүнчүлүк берет. Бул тиркемеде азыр 12 миңден ашуун суроолор жүктөлгөн. Негизги предметтер боюнча жана тил, башка жардамчы предметтер боюнча дагы. Негизи ошо математика жана аналогия боюнча суроолор көбүрөөк, анткени эң кыйын суроолор ошол деп эсептелинет азыр. Мына ушуна жаңылыктар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.